Урматтуу мусулман бир тууган, din ilimi эч качан эч кимге din ilimi ашыкчалык кылган эмес. Бирок ар бир адамга ар бир доордо din ilimi аздык кылган. Бир даанышман адам молдоке жолдо бара жатса, бир адамдын кайгырып ыйлап отурганын көрөт. Эй, адам, мусулман бир тууган, эмне үчүн ыйлап кайгырып отурасың деди. Баягы адам карап, мен атам мен үчүн, атасы атасы үчүн айтор, бири бирибизге кайгырып биздин балдары жакшы жашасын деп, ар кандай өздөрүнүн байлыгын, бийлигин, мансабын башкасын таштап кетти, кайгырды. Мен дагы балдарымдын келечегин ойлоп кайгырып отурам деди. Даанычман молдоке карап туруп, "О, адам, сен адамсың, чийкитен жаралган пендесиң. Жердеги тоок, пингвин асманда учуп жүргөн бүркүткө учушту үйрөтө албайт. Ошол сыяктуу өзүңдө жок нерсени өзгөгө кантип бересиң? Сен биринчи өзүң бактылуу бол, андан кийин балдарың бактылуу болот" деди. Өзүңдө жокту өзгөгө кантип бересиң? Өзүң бактылуу бол, андан кийин балдарың бактылуу болот деди. Ошентип жолун улады. Урматтуу мусулман бир тууган, бактылуулук ислам дининде, ислам илиминде. Аны байлыктан, бийликтин арасынан издебе.